Hawada London, BBC, саламатсыздарбы? Ел аралыкчыны спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Бенгазидеги согуш майданы. Революциядан кийин 5 жыл өтсө да, Ливияда бийлик үчүн кандуу кармаш уланууда. Атайын баяндама. Вьетнамда бийликте турган Компартиянын 5 жыл сайын өткөн съезди ишин аяктады. Саясий реформаларды каалагандар эмнедешиди? Бангладеш колунда жок кишилер сууда калкыган бейтапкананын кызматынан колдонууда. Ливиянын Бенгази шаарын 5 жыл мурун көтөрүлүш чыккан жана АКШнын консулдугуна чабуул болгон жер катары белгилүү. Бүгүнкү күнү бул жерде 2 майданда согуш жүрүп жатат. Ливиянын армиясы баштаган коалиция өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ жана башка исламчы согушкерлер менен кармашууда. Бул шаарга кире алган бир уч журналисттин бири BBC'нин араб кызматынын кабарчысы Фераз Килани баяндайт. Артка чегинбегенге аракет кылышууда. Исламчыл согушкерлерди токтотуу үчүн бул жоокерлер армия менен чогуу иш алып барып жатышат. Жоокерлердин колдоосу болбосо, бул жака жетүү мүмкүн эмес. Дал ушул шаарда 5 жыл мурда Ливиянын революциясы башталган. Азыркы абалын караңыз. Конуштар кыйрап, миңдегендер качкынга айланды. Армия шаардын көп бөлүгүн ээлеп турганы менен исламчыл согушкерлерге жеңилип баратат. Урандыга айланган бул имараттардын ичинде снайперлер бар. Андыктан көчөдө жүрүү кооптуу. Армия башчыларынын айынан жеңилдик деген командирлердин саны да көбөйүп баратат. Саясийчылар бизди мындай абалга түрттү. Фронттогу командирлер, армиянын жетекчилиги жана саясатчылардын ортосунда чоң пикир келишпестик бар, дейт бул армия өкүлү. Бенгазидеги башаламандык өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун чырагына май тамызды. BBC алардын кара байрагын шаардын киребечинен көрдү. Башка исламчыл согушкерлер бул топко кошулгандыктан алардын таасири күчөп баратат. Майдан чегиндеги чаалыктырган күндөн кийин жоокерлер эс алып жатышат. Алардын баары согушту улантабыз дешет. Бирок куралчан топтордун ортосундагы келишпестик күчөгөн сайын ислам мамлекети тобу күчтөнүп баратат. Сиз көрүп жаткан BBC, эми алдыңкы саптагы башка жаңылыктар. Пилсөөгүнүн Жээк өлкөсүнүн мурунку президенти Лорен Gbagbo адамзатка каршы кылмыш жасаган деген эл аралык кылмыштарды караган соттун айыптоосун четке какты. Gbagbo 2010 жылкы шайлоо убагында 3000 кишинин өмүрүн алган зомбулуктарга байланыштуу соттолууда. Gbagbo ал учурда атаандашы Алассане Оттарага утулганын мойнуна албай койгон. Социалдык медианын дөш аасы Facebook 2015 жылдын 4 чейрегинде кирешеси 2 эсе көбөйгөнүн билдирди. Декабрга чейинки 3 айда накта киреше $701 миллион 1,56 миллиардга чыккан. Рекламадан түшкөн пайданын 80% мобилдик телефондор үчүн жасалган жарнактардан келген дейт компания. Нью-Йорк биржасында анын акциялары күтүлгөндөн да жогору 8,7% чыкты. Швеция былтыр башпаник сураган арызы канааттандырылбаган 80 миңге жакын мигрантты өлкөдөн чыгаруу планын жарыялады. Депортациялоо атайын чартер каттамдары менен бир нече жылга созулат. Швеция өз калкынын киши башына карата башка Европа өлкөлөрүнө салыштырмалуу көбүрөөк мигрант кабыл алган. 2015 жылы Швецияга 160 миңден ашуун мигрант келген. Бүгүн Вьетнамда ар 5 жыл сайын өткөн Компартиянын съезди аяктады. Кайрадан партиянын төрагасы болуп шайланган Nguyen Phu Trong өлкөдөгү бир партиялуу система башка өлкөлөргө караганда демократиялуураак деп мактады. Съезд саясий өз ара кармашуу кырдаалында өттү. Реформачыл премьер-министр Nguyen Tan Dang партиянын жетекчилигинен четтетилди. BBC элди аралап, бул съезден эмнени күттүңүз эле деп сурамжылады. Бул өнөрпоздордун өлкө конгресси менен иши жоктой.
Ханойдогу бул борбор чыгармачыл топтордун чордонуна айланган. Партиянын лидерлери тууралуу кабарлар миллион чакырым алыстыкта калгандай. Бул архитектор Doğan Ki Tan'дын долбоору. Бирок ал конгресстеги окуялар өзүнө түздөн түз таасир этээрин айтууда. Алар конгрессте чыгармачыл борборлор тууралуу теманы талкуулашкан. Партиянын ичинде бул долбоорду абдан колдогон адамдар бар. Туе Ни сыяктуу ишкерлерди бардык эле өлкөдөн кездештире бербейсиз. Ал 22 жашта гана болгонуна карабастан $миллион кыймылсыз мүлк компаниясын иштетет. Өз бизнесин 15 жашында нөлдөн баштаган. Ал китеп да жазат. 3 күн ичинде ийгилик жана сүйүү жөнүндө бул китебинин 10 000 нускасы сатылып кеткен. Эркектер басымдуулук кылган конгресстеги чечимдер ага кандай таасирин тийгизет? Вьетнамдын жетекчилери ким болору мен үчүн маанилүү эмес. Жаңы муун деле эскиси сыяктуу болот. Мен элге кам көргөндөрдү гана колдойм. Ошентсе да конгресстеги жаңылыктарга көз салып турам. Экономика өсүп жатат. Бирок коммунисттик партия дали бийликте кала бергиси келеби деген суроо турат. Бангладеш, өлкөнүн түштүк тарабындагы жээктеги шаарлар Бенгал булуңуна куюлган дарыялардын жээгинде жайгашкан. Инфраструктура начар, имараттар менен жолдорду оңдоо абдан татаал. Себеби бул жакта чоң толкундар сыяктуу табигый кырсыктар көп болот. Натыйжада жергиликтүү калкка бейтапканага жетүү абдан оор. Бирок бир кайрымдуулук уюму жаңыча иш алып барууда. Абу Тахир Бангладештин алыскы түштүк аймагында жашайт. Ал доодорго көптөн бери көрүнө албай келген. Улгайдым, көзүм жакшы көрбөй калды. Бирок жакында айыгам деп үмүттөнөм. Менин бир эле көзүм көргөндүктөн баса албайм, окуй да албайм. Ал эмес мечитке барып сыйынуудан калдым. Бул дарыяны бойлой жашаган эл үчүн ооруканалар дээрлик жетишсиз. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Рунакан кесиптештери менен бирге Greenpeace кайыгын ооруканага айлантышты. Алар бейтаптарга бекер кызмат көрсөтүшөт. Бул толук жабдылган оорукана. Бул жерде тиш доктор, медициналык лаборатория, рентген, операция жасалчу бөлүмдөр жана бейтап жатчу бөлмөлөрүбүз да бар. Эгер бейтаптарыбыз көп болсо, кайыктын чатырында колдонобуз. Кайык ооруканасында кызматкерлер жылына 45 000 бейтаптарга ар кандай медициналык жардамдарды көргөзүшөт. Жакында Абу көзүнө операция жасатып, көрүүсү жакшырат деп үмүттөнүүдө. Бул кайык ар бир аймакта бир нече айдан болуп, кийинкисине сүзүп өтөт. Аны менен бирге алыста жашаган тургундарга кызмат көрсөтүүсүн жакшыртып, жардамын уланта өрмөкчү. Спортко келдик. Теннис. Новак Джокович 4 сетте 3-1 менен Роджер Федерерди утуп, Австралиянын ачык финалына өттү. Чемпиондугун коргогон Джокович 1-чи сетти 22 мүнөттө жеңди. Федерер 3-чү сетте гана уталды. Ал арада Серена Уильямс Агнешка Радовансканы 2 сетте жеңди. Британиянын 2016 жылкы Австралия ачык чемпионатында аялдар жеңиш алып келет деп үмүттөнгөн. Бирок Жоанна Конта германиялык Анжелика Керберге утулуп калды. Футбол. Этиад стадионунда Эвертон менен болгон кызуу матчтан кийин Манчестер Сити Лига кубогунун финалында Ливерпуль менен беттешет. Жарым финалдын 2-чи мелдешинде Сити Эвертонду 3-1 менен жеңип, 2 оюндон 4-3 жыйынтыгы менен финалга чыкты. Матчтын каарманы Серхио Агуеро чечүүчү голду тээп, командасына эмкайда кызылдар менен ойноого жол ачты. Спорттук беттештерден кыйкыруу боюнча мелдешке өтөлү. Бул катуу кыйкыруу боюнча Европа чемпионатынын катышуучулары. Бул мелдеш Норвегиянын кар баскан тоолорунда өтүп жатат. Таймаш эркектердин, аялдардын жана балдардын арасында өтөт. Эми булардын кыйкырыгынан кар көчкү болбосо болду. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Обода жолукканча саламатта болуңуздар. BBC Кыргыз Чекит.com сайтына башпаңыз.